Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчисинин айтуусунда өлкөдө абал туруктуу. ЭАИП комиссиясы 15-июлда келип дагы бир жолу ветеринардык фитосанитардык абалды текшерет. Комиссия буга чейин 6 ирет келип кеткен. Бирок кызматтын ишин жаратпай койгон. Ошондон улам чек аралар ачылбай турат. Эң биринчи проблема бул ветеринардык көзөмөлдүн уюштурулуш башы деп атат. Ветеринардык көзөмөл жок деп атат да, мындай кыскача орой айтканда. Экинчи бул эпизоотиялык абалдын туруксуздугу. Чынын айтышыбыз керек, мына бир 50ден ашык өтө жугуштуу оорулар азыр Кыргызстанда катталган. Ошонун ичинен бир 7-8 оорусу бул баягы погода кыла турган өтө коркунучтуу оорулар. Ошол эпизоотиялык абалды ошол туруксуз деп бизди баалап атышат. Анан ошого мамлекеттик каржылоо жана мамлекеттик программалар жана 9 өтө коркунучтуу ооруга мамлекет өзүнүн мойнуна алган. Өкмөттүн токтому менен ушул 22 оору киргизилген. Жугуштуу 22 бизде менелер бар экен оорулар. Ошонун 9-у мамлекеттен бюджеттен акча бөлүнүп тура. Мына быйылкы жылга 131 миллион сом бөлүнүп. Былтыркы жылга 60 миллион. Средний жылына 60 миллион сом акча бөлүнөт экен да. Ушул вакциналарды мына жерлерде берилгенде бул вакциналар алдын ала боюнча жугуштуу оорулар бекер берилеби, платныйбы? Вакциналар бекер берилет. Жеке ветеринарларга контракт түзүп аларга өткөзүлүп берилет. Жеке ветеринарлар ошону алып анан вакцинация кылып услугасын алат. Бир дагы жаран Кыргызстанда бекер вакцина албайт, мен сизге айтайын. Кааласаңыз мониторинг жүргүңүз. 2 уй бар кишиге барып сураңыз, сизге шарптын алдын алып, Сибир жарасын алдын алып, сага келип берген вакцинага канча акча төлөдүң десеңиз, сиз айтып берет. Комиссия койгон 9 талап аткарылганда гана чек аралар ачылат. Алардын баарын аткаруу үчүн аракет жана каражат керек. Мал ооруларынын алдын алууда вакцинациялоо, малды идентификациялоо жана жеке вет врачтарды көбөйтүү, заманбап фитосанитардык лабораторияларды куруу зарыл. ЭАИП өлкөлөрү таанып бизде чек араны ачкандан кийин дагы биз продукцияларды түздөн түз чыгара албайбыз. Ош базарынан жыйнап алып, эттерди чыгара албайбыз. Же болбосо ар кайсы региондон машинеге президент короп салып келип чыгара албайбыз. Биз жанагы атайын переработка ишканалары ЭАИПтин бирдиктүү реестрине киргенден кийин ошол ишканалар гана чыгарылат. Маалыматта айтылгандай, мал арасында оорулар азаюуда. Аларды мындан ары жеке вет врачтар көзөмөлдөп жоопкерчилигине алат. Келерки жылы 4 жаңы заманбап лаборатория курулат. Чек арадагы 15 пункт 1-июлга чейин жаңы жабдыктар менен жамдылат. Келерки жылы саан уйлар идентификацияланып бүтөт. Мал каттоо мал ээсинин эсебинен жүргүзүлөт. Жумаканов ишендиргендей, алдыдагы 5 жылда Кыргызстан мал ылаңынан толук айыгат. Жыйынтыгында фракция эпизоотикалык абалды палатанын кароосуна чыгаруу чечимин кабыл алды. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Алымбаев, Сентябрь.